Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, көңүл буруңуздар. Бүгүн биздин Дубайдагы сапарыбыздын экинчи күнү. Иш сапарыбызды буюрса азыр СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы аркылуу келгенбиз. Ушул компаниянын ишмердүүлүгү, бул жактагы кызматтарыны буюрса сиздерге чагылдырып, кандай машиналар кайсыл жака жөнөтүлөт, эмне машиналарды алса болот, ошолор боюнча маалыматтарды беребиз. Учурда биз азыр Эмираттын Шаржа шаарындабыз. Азыр эми Дубайга жакынкы жердеги офисине баратабыз. Буюрса офистен андан сырткары офистен чыгып, бүгүн иншалла ушул видеонун ичинде жаңы масловый автоунааларды дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бүгүнкү чыгарылыштын экинчи сериясында сиздер дагы бир аукционду көрсөтөбүз. Мындан мурдакы видеолорубузду кирип көрсөңүздөр болот. Тез кабарга кирип, видео бөлүгүнөн мындан мурдакы кече күнү аукциондо ойнотулган унааларды да көрсөткөнбүз. Буюрса 7 күн бою кызматыңыздардабыз. Эгер уна керек болсо, экран астындагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Биз бул жака 5 октябрь келгенбиз. Бүгүн иншалла мына 6 октябрь. Иншалла азыр эми Бишкекке эмне машиналар керек? Сиздер эгерде СНГ боюнча унааларды жөнөтө турган болсоңуздар, СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясынын кызматын колдонуңуздар. Булар жөн гана логистика эмес, балким машинаны бул жакта тандап, машинаны көрүп, текшерип, алып, андан сырткары сиздерге жөнөтүп, жеткирип да берет иншалла. Аманатка так компания. Буюрса сунуштайбыз. Биз дагы өзүбүз да ушу унаа алганы келгенбиз. Буюрса сиздерге аукциондон, жаңы унаалар жактан бүт видеолорду тартып, эсептерин сиздерге тагыраак кылып эсептеп бергенге буюрса аракет кылабыз. Учурда Шаржа шаары, Шаржанын азыр ошо бир райондорунда жүрөбүз. Мынакей, бул жакта эми үйлөр бир-аз кичинерээк, мына ушундай 20-30 этаж. Ал эми Дубайдын өзүндө болсо үйлөр аябай бийик курулган. Буюрса саякат арасында сиздерге Дубайга келгенде кайсыл жактарга барып эс алып келсеңиздер болот, кандай турларды уюштурсаңыздар болот, ошонун дагы буюрса биздин сериялардын арасында да көрсөтөбүз. Эмираттагы Абу Даби шаарларын буюрса көрсөтүүгө аракет кылабыз. Кыскасы 7 күн бою биз менен чогуу болуңуздар. Иншалла биз атайын ушул Кыргызстандагы мекендештерге бул жактагы автоунааларды кантип алынат, алар абалдары кандай болот, бул жактан жасатса эмне болот, Кыргызстанда жасатса эмне болот, канча күндө жетет, акчасы кантип которулат, ушунун бардыгына суроо жооптарына барыны буюрса ушул жактан жооптарды алып берүүгө аракет кылабыз. Сиздер экран астына номерлерге өзүңүздөрдүн заявкаңыздарды калтырсаңыздар болот. Кандай унаа керек болсо, көңүл бурдурatan нерсе биздин телефон номерлерге чалып, WhatsApp группаларга катталыңыздар. Себеби дегенде бул жакта аукциондо ойнотула турган унааларды биз WhatsApp группага бир күн алдың салабыз. Бир күн алдың жөнөтөбүз. Ошол WhatsApp группадан келген унаалар эртеси күнү аукциондо ойнотулат. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, капчыгыңыздарга жараша унаалар чыга турган болсо, ошону биздин балдарга байланышсаңыздар, $500 $1000 чейин депозит берилет. Анан балдар аукциондон бүт ойноп, сиздерге өтүп берет. Сөзсүз түрдө аукциондон ойнотулардан алдың, анын ошол машинанын полный обзор видеосу чышталат. Эгерде жакса аукциондон биз сиз каалаган бага ойнотулуп утала турган болсок, буюрса ошол унааны сиздерге ойноп алып беребиз. Ийгилик, маанайлуу күн сиздерге тартуулайбыз. Буюрса азыр Шаржа шаарында офиске карай баратабыз. Бизден алыстабаңыздар, мекендештер. Урматтуу мекендештер, мынакей биз дагы бүгүнкү сапарыбыз Дубай шаарындагы Аль-Кусейс деген жерге келдик. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай чоң складтар жайгашкан. Дал мына ушул СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясындагы склады ушул жерде. Көңүл буруңуздар, эгерде сиздер Кыргызстандан туруп Дубайдан кандайдыр бир товарларды дайым ташып жүргөн болсоңуздар, же болбосо мындан кийин кандайдыр бир товарларды алдырып Кыргызстанда соода жүргүзөм десеңиздер, СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы сиздерге жеткирип берүү кызматын дагы сунуштайт. Азыр бул жерде биз атайын мына ушул кеңсесин көрсөтүп, жана бул жерден эмне товарларды сала аласыздар, жол кире акысы кандай болот, кандай жеткирет, мына ушунун баарын ушул жерден суроо жооп кылганча буюрса кеңседен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Элбек мырза кандайсыз? Иштер жакшыбы? Кандайсыз? Жакшы келип аласызбы? Жакшы. Кыргызстанда туруп Элбек мырза менен көп байланышат элек. Запчасттарды ушул кишиге заказ берет элек.
алып келип берип жүрөт. Мына эми буюрса бүгүн жүзмө-жүз көрүшүп, таанышып буюрса чогуу сиздерге маалыматтарды беребиз. İşlerinizler болот атабы? Болот, жакшы рахмат. Өзүңүздөр. Сиздер тердебей калыпсыздар го, а? Бизде уже тер калбады. Калбады. Көрүп бүттүңүздөрбү? Жакшы. Демек, ушул жерден жөнөтүп өткөнсүздөр товарларды, а? Ушул бизнес склад болот. Склад. Офис да ушул жерде. Офис ушул жер. Мен сиздерге Кыргызстандагы офистин дарегини бир сыра кайталап кетейин. Бишкек шаары, Москва көчөсү 226-дарекке барсаңыздар, ошол жерде кеңседен сиздер эмне товарыңыздар бар болсо, же болбосо бир товар алдырыш керек болсо, телефон номерлерди жазып коебуз. Авто тетиктер үчүн мына ушул номерге чаласыздар. Ал эми уна же болбосо кандайдыр бир дагы товарларды жөнөтө турган болсоңуздар, экинчи номерге байланышсаңыздар, буюрса Элбек мырза менен байланышасыздар. Алардын бааларыны кантип жөнөтөт, канча күндө жетет, баарыны ичинде сүйлөшсөк, а? Негизи бул жерде товарларды прием кыла турган складыңыздар. Ушул жер биздин товарларды прием кылган складыбыз. Канча түр жол менен жеткиресиздер? Самолет менен, анан жер менен. Самолет менен, жер менен. Демек, фура же самолет, а? Самолет менен жеткиргенде канча күндө хозяинге колуна жүк тиет? Негизи 3-4 күнү биз бул жерден жыйып алып, запчасть товарларды анан воскресенье таратып беребиз. Бишкектен. Бишкектен. Демек, четверг бияктан кетет, воскресенье ал жактан чыгат товар, а? Демек, баягы растаможка болуп, башка болуп, бүт баягы неме болгон документациясы менен воскресенье болот. Воскресенье ошо офистен барып алса болот. Демек, среда бияка тапшырыш керек жүктү. Бул жактан илгертен товар ташып жүргөндөр, бирок ушул логистикалык кызматты пайдаланабыз десе, жүктөрүн ушул жака алып келип бериш керекпи же сиздер барып фирмадан да алып кете бересиздерби? Биз барып фирмадан алып кетебиз. Фирмадан алып кете бересиздер, а? Адрестерин берсе, биз өзүбүздүн жерде доставка иштеген балдар бар. Өздөрү барып алып кетишет. Алып кетишет. Жакшы. Сонун. Погода сонун экен да. Мисалы бизде Кыргызстанда азыр кичине күн салкындап калды. Бул жакта болсо күн биздеги жайдагыдай да. Негизи 2 күндөн бери күн ысыптыр, а? Кече бүгүн күн ысык болот да. Биз 5 октябрь келгенбиз. Биздин бул жака келген максатыбыз ушул СНГ Авто Дубай логистикалык компаниянын демөөрчүлүгү менен Тез кабар медиа компания чогуу сиздерге Кыргызстандан туруп уна, запчасть жана кандайдыр бир товарларды алсаңыздар, мына ушул компания СНГ Авто Дубай логистикалык компания буюрса сиздерге жеткирип берүү, алып берүү кызматтарын буюрса аткарат. Биз эми кеңседен кирип жетекчи Матазим ака менен да буюрса учурашып, биз эми келдик. Буюрса эми көрүшөбүз. Телефондон эле сүйлөшүп, кечетен бери телефон менен сүйлөшүп турабыз. Бүгүн иншалла учурашып, сиздерге маалыматтарды берели. Кандай дедиңиздер? Кеңиз. Шеп өзү ушул жактабы? Бул жакта. Бисмиллахи. Ассаламу алейкум. Талай ака кандайсыз? Иштер жакшыбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ассаламу алейкум. Кандай? Кандайсыз? Ажеке кандайсыз? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, кечиңиздер. Кана, отуруңуздар. Бисмиллахи. Келиңиздер. Бисмилlah. İşlerinizler болот ал? Микрофонду кишиге берип коелу. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кыйналбай. Жакшы келип алдыңыздарбы? Келбей жатып эле терлеп кетипсиз. Мен уже келгенден бери айтып атам да, эмнеге сиздер тердебейсиздер? Бизде тер кабады да, биз Дубайда жүрөбүз, тер кабады. Эли жок тынчпы? Жакшы келип алдыңыздар. Баары салам айтты сиздерге дагы. Ахлан ва сахлан. Машалла. Жакшы. Кече келип, бир сыра аукцион баш бактык. Көрүп келдик. Негизи баягы аукциондон машина алып, Кыргызстанга жеткирүү кызматтарынан буюрса бир сыра көрсөтөбүз деп. Ана ушул Матазим ака ушул СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясынын бул жакта Дубайдагы жетекчиси. Биз буга чейин дагы бир нече сериялар менен сиздерге Бишкектен көрсөткөнбүз. СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы Бишкек шаары Москва көчөсү 226-даректе барып офистен кене маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал жакта жигиттер дайым болот. Уна, запчасть жана кандайдыр товарларды алдырсаңыздар, ушул логистиканы колдонсоңуздар болот. Өзүңүздөрдө кандай болуп атат иштер? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Биз эми баягы Бишкектен бери айтып, көрсөтүп келатабыз. Бул логистика боюнча кичине маалымат берсеңиздер. Эмне жүктөр жеткиресиздер, жол киреси, жеткириш жолу канча күндө? Азыр эми баягы самолет менен да жеткирип экенсиздер, фура менен да жеткирип экенсиздер. Анан бул жактагы иштеп аткандардан сиздерге салам десе кандай кылат? Бул жака алып келеби же өзүнүн эмесинен складтан алып кетесиздерби? Жакшы. Биз моменттен пайдаланып ошол кыргызстандык жерлештерге айтып кетебиз. Биз ошол СНГ Авто Дубай Аккуш логистик компаниясын биз өзүбүз ачып азыр
Дубайдан, Эмираттан Кыргызстанга жүктөрдү, машиналарды, кандай товарларды болсо жеткирип берип кызматыны колго алып жатабыз. Бизде 3 этапта жеткиребиз. Биз бул жерде мисалы үчүн сиз эгерде машина алсаңыз, Дубайдан машинаңызды жеткирип беребиз. Фура менен же болбосо трал менен же авиа менен жеткирип беребиз. Экинчиси, анан бул жерде эгерде кыргызстандыктар запчасть алса, запчастьты бизге алып келип тапшырса, биз эң арзан жол бул контейнер менен жеткирип беребиз. Контейнер мисалы үчүн 1 килограммына $2. $2 3-4 долларга чейин болот. Анын ичиге растаможкасы кирет. Жеткирүү мөөнөтү 30 күндөн 45 күнгө чейин болот. Бизге тапшырса, биз килограмм тартабыз, канча болсо алып барып Бишкектен аманат тапшырып беребиз. Бул биринчиси. Экинчиси, жумасына бир жолу бизде авиа доставка бар. 3-күн күнү товарды алып келип берсе, 4-күн самолет учат. Суббота күнү жетет, анан воскресенье же понедельник алат. Колуна тиет. Авиа доставканын баасы боло турган болсо, $7 башталат, 7, 8, $9 примерно ошондой болот. Негизи буга чейин биз ушу Эсенг Авто Дубай логистика компаниясы аркылуу запчасттарды алдырдык. Жакшы клиенттер дагы, тааныштар, нар жак бер жактар сурап калат, чалып байланыштырып бул жактан запчасттарды алдыртып атабыз. Мына ушу Элбек мырза дайым ушул запчасть тармагыны тейлеп, мыкты кызмат кылып берет. Айтылгандай эле запчастьты биз буга чейин авиа менен алдырдык да. Эми айтып атасыз, фура менен дагы алдырса болот. Демек, мисалы фура менен алдырганда запчасть менен иштегендерге дагы аябай ыңгайлуу болот экен да бул, Мисалы үчүн азыр Америкадан же Япония, Корея жактардан жолдору Кыргызстанга сал кыйын болуп калгандыктан азыр көптөр буяка келип жатат. Эгерде келип туруп бул жерден запчасть менен иштеген мисалы Кыргызстандагы бордошторубуз келсе, мисалы үчүн биз 1 контейнер алабыз, же 10 тонна, же 10 тонна, же 1 контейнер 20 тонна алабыз десе, биз бир жерге запчастьты чогултабыз, же складты көрсөтөбүз, ошол жерге чогултса, биз контейнерди алып барып коюп беребиз. Жүктөө аласыздар. Контейнерди коебуз, ошол жерде жүктөөчүлөр бар, аны жүктөгөндөн кийин биз целый 1 контейнерди дагы Кыргызстанга өзүн жеткирип беребиз. Бул анча арзан жол. Мисалы үчүн 1 контейнер 20 тонналыкты жеткирип бере турган болсо, примерно $9,000 $10,5–11,000 чейин болот да. Демек сиздерде 40 тонналыктан 20 тонналыктан контейнерлер бар. Жок, мисалы үчүн 40 фитовый контейнерге мисалы 20 тонна жүк батат да. Стандарт 20 тонна, максимум 22 тонна болуш керек. Тоннасы, тоннасы. Эми ал габарит болуп ичи толуп калат да баары. Мисалы үчүн астыга моторлорду, коробкаларды, үстүгө анан жеңил немелерди, капкаттарды эмелерди кылса болот. Жакшы. Демек ошондой иштешем дегендерге дагы, мисалы контейнер коюп бересиздерби же жалпы бир сумма менен жеткирип бересиздерби, кандай болуп калат? Жок, эки түрдө алып барабыз. Биз мисалы үчүн 500 килограмм же 1 тонна 2 тонна болсо, аларды биз примерно $2 контейнерге биз алабыз. Эгерде целый бир контейнерди 20 тонна толтурабыз десе, анда бир контейнерди мисалы үчүн $9,000–9,5–10,000 чейин жеткирип беребиз. Бул мисалы ошол контейнер менен бир контейнер заказ берди да сиздергечи, ичине товарын жүктөдү, моторуну башка запчастын жүктөдү. Кыргызстанга алып баргандан кийин бул контейнер ошол хозяинге калабы же логистиканын атында калабы? Бул жерде эки этапта болот. Эгерде ал контейнер сатып алса бул жерде, контейнер өзүгө калат. Контейнердин баасы примерно бул жерде $1,500,000 болот. Сатып алыш. Өзүнүн баасы, контейнер. Анан ал барат да ошол жерде контейнер тиги кардарга калат. Экинчиси, контейнер керек эмес десе, анда биз контейнерди алып барып түшүрүп берип, анан кайрадан контейнерди обратно алып келебиз. Баасы айырмасы кандай болот? Контейнер сатып алса, сатып албаса? $1,500, примерно $1,500 кошот эгер сатып алса. Мисалы бир контейнер заказ берсе, мен контейнер мага калсын дей турган болсо, $9,500 үстүнө дагы $1,500 кош берет. Мисалы үчүн $9,000 боло турган болсо, $10,500га контейнер менен калат. $10,500 сиздерге төлөсө, контейнер өзүнүн атында калат. Өзүнүн атында калат. Эгерде $9,000–9,500 төлөй турган болсо, анда контейнер сиз барып контейнерди бошотуп кайра контейнерди алып кетебиз. Жакшы. Эми буну запчастьта иштеп жүргөндөр жакшы билсе керек, кантип толтурат, кандай кылат, анын баарына телефон номерлерден чалып, өздөрү менен сүйлөшсөңүздөр болот. Бул запчасттан сырткары дагы эмне товарларды алып кетсе болот? Запчасттан сырткары мисалы үчүн Кыргызстанда мусулманский товарларды ташыгандар бар. Же болсо порошок, айна, самын ташыган мисалы үчүн ошондой, же болсо телевизор, же телефон, башка нерселер ташыгандар бар. Ошондой нерселерди дагы биз жеткирип беребиз. Сиздер только логистика жеткирип берүү эле кызматын кыласыздар? Только биз жеткирип беребиз. Мисалы үчүн запчасть боло турган болсо $2 ичинде растаможкасы кирет. Башка нерселерди болсо, мисалы үчүн жанагындай немелерсе просто жеткирип беребиз, растаможкаларын өздөрү кылат. Өздөрү кылып алат. Жакшы. Сонун, телефон дедиңиз. Телефонду дагы мисалы алып берип өзүн дагы жөнөтүү дагы кызматты кыласыздар?
Telefonda misal üçün biz köp telefonga azыр kirişip eме kıla elebиз, бирок бизге алып келип берсе, биз телефонду жеткирип беребиз. Же болбосо бааларын билип андай информация бергиле десе, телефондорду мисал үчүн информация беребиз. Жакшы. Телефон менен иштеп жүргөндөр да болсо, ушул логистикалар менен сиздер жеткирип алсаңыздар болот экен. Телефонду мисалы оор жүктүкүн азыр $2 деп атпайсызбы? Оор жүктүн запчастьтардын. Габариттер кандай болуп калат? Мисалы коробка, чоң Чоң коробкаларды эгерде контейнерге артатырган болсок, $3-4 чейин болот максимум. Место көбөйлөйт. Место көбөйлөйт да ошончо. Эгерде авиа боло турган болсо, оор жүктөрдү $7, $8 боло турган болсо, габариттер балким $9-10 чейин болушу мүмкүн. А так 8-8,5-дан ашпайт. Эми, мисалы кээ бирөөгө мотор керек да. Мисалы өткөндө бир окуя болду. Land Cruiser 200. Мотору Кыргызстанда табылышы кыйын болуп калды да. Ошону бул жактан тапсак, авиамен жеткирсе болобу? Моторду бул авиада опасный груз деп коет экен. Бул ар бир мотор жүктөгөндө, мисалы үчүн мотордун килограммынан тышкары ар бир моторго $300-350 опасный грузга төлөйт. Бирок алып барат. Бирок алып барат. Андан кийин мотордун суммасы эмесин коет. Канча чыкса ошого мисалы үчүн $7 же $8 эсептеп ошого төлөп алып барып беребиз. Эч эмеси жок. Демек жөнөтсө болот. Жөнөтсө болот. Эң кичине габарит груз канчага чейин алып кетет? Эң кичине мисалы үчүн бир коробка 1 килограмм бирөөгө подарка садарка дей турган болсо, аларда передачтайлы кылып берсе болот. Алар дагы жеткирип беребиз. Демек, СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы менен дагы сиздер кичинекей жүктөн баштап чоң габариттүү жүктөргө чейин бере берсеңдер болот. Бул баягы Оштон Бишкекке салып бергендей эле алып келип бул жерден сиздерге тапшырат, мына жактан аты жөнүн жазып коет. Болду, биз Бишкекке барганда сиздин аманатыңыз келип акчасын төлөп алып кетем. Же кааласа биякта төлөйт, же кааласа жеткенден кийин Бишкекте биздин кеңсеге барып төлөп алып кетсе болот. Дагы бир нерсе да. Мисалы, эми сиздер баягы логистикалык компания, бул жерде мисалы сиздер өзүңүздөр салып, ошо жол киресин, немесин жолуну бүт өзүңүздөр тактап маалымат болуп турат да сиздердечи. Мисалы клиент заказ берди, бир контейнер жүк заказ берди, контейнер кетип атат. Кайсыл жерде кетип атканын сиздер аркылуу билип турса болобу? Бизде мисалы үчүн биз унааларды да жеткиргенде бизде бардык жерде, мисалы үчүн Иранда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда представительдер же биз менен иштешкендер бар. Мисалы үчүн биздин трал Өзбекстанга жетти, каерге жетти. Мен мисалы үчүн трал номерин айтып сурайм. Биздин бул трал каерге келди десе, биздин ал жерде представитель же биз менен иштешкендер айтат. Сиздин бул тралыңыз бул жерде Өзбекстандан Ошутта турат. Же Казакстанга жетти. Ошол сыяктуу контейнерде биз бардык жерде информация берип турабыз. Демек жакшы, баягы жоголуп кетип, кеткен эми жетип калат деген сөз болбойт экен да. Жок, бизде мисалы үчүн 24 саат клиент биз менен байланышып сураса, биз суроолорго бардык жерде так даана жооп беребиз. Жакшы. Анан бул жакта мисалы мына запчасть тармагын эми баягы балким кээде иштейм дегендер болуп калат. Эми запчасть менен иштесемби? Себеби азыр баягы дүйнөдө абал ар кандай болуп атпайбы? Мисалы бир мамлекеттен бир нерсени ташып жүргөн болбой калып, азыр башка мамлекетке өтүп, мисалы же болбосо мына ушул унаа, азыр эми баягы көп мамлекеттерде кысым болуп калып, неме болуп калып, азыр мисалы Дубайдан көп машина ташылып атат да. Ушуларда мисалы мына контейнерге жүктөлө турган буюмдарда запчастьтар боло башкалар, сиздер контейнерди канча күнгө коюп бересиздер мисалы бул жакта? Мисалы үчүн бул жерде складтарга мисалы үчүн бир контейнер толо турганды жүктөрүнү жыйнаса биз алып келип коюп беребиз. Өзү бул жерде 2 күн 3 күнгө чейин мөөнөтү бекер турат. Ошонун ичинде 2 күн 3 күн максимум толтуруп бүтүш керек. Андан кийин уже күнүгө бул жерде билесиз, месталарга ошол жерде турган үчүн акча алат да. Төлөнөт, а? Ошол сыяктуу эле биздин контейнер Бишкекке жеткенде деле биз 3 күн 4 күн мөөнөт беребиз. Андан кийин уже түшүрүп биздин контейнерди бошотуп бериш керек болот да. Эми буну эгерде запчасть менен иштейм, ушундай бир баягы майда чүйдө нерселерди жүктөп, загрузка, выгрузка менен иштейм десеңиздер, анда запчасть менен иштеген адамдардан бир консультация кылып алса, что баягы бул жактагы логистикалык компаниянын дагы убактысын алып коюп, баягындай 3-4 күндөн ашырып жүктөп, баягы эме болбош үчүн бир сыйра консультация алып алып, анан жүктөсөңүздөр, буюрса иш да тезирээк кетет. Ооба. Андан биз да кошумча айта турган, мисалы үчүн Кыргызстанда эле туруп биздин кээ бир ишкерлерибиз Дубай менен иштешет да. Өздөрү эле бuyактагы фирмалар менен иштешет, палан жерде биздин товарыбыз бар. Же палан жерде палан компанияда биздин жүгүбүз бар. Барып алып кеткиле десе, биз барып өзүбүз алып кетебиз. Мисалы үчүн айтып коюп, алып келип отурбайт бул жака. Жок, айтып койсо, бизде же болбосо палан компанияда биздин 2 тонна жүгүбүз бар, же мынча коробкабыз бар, ошону алып кеткиле, же алып келип бересиңерби десе, бизге телефондорду берип эметип койсо, биз аларды да алып келип жеткирип беребиз. Азыр көп компаниялар мисалы үчүн Иран, Индус, Пакистан компаниялары иштешет, көптөр алдандычы. Мисалы үчүн паланчы компанияга мен мисалы үчүн телефон алдырайын дедим, же болбосо
исламский товарларды алдырайын деп бердим, азыр жок болуп жатат. Же паланчы компанияга, же паланчы балдарга машина алдырайын деп мынча долларын котордум, акчам жок, машинам жок деп көп алданып жатат. Же тилден Же тил билбейт, кайерде экенин. Же болсо бул жерде ар кандай эмелер болот да. Мисалы үчүн 10 000 доллар деп айткан болсо, келсе аны силер регистрация кылышы бар, машинаны счеттон чыгарышы бар. Ошол сыяктуу нерселерди булар үстүгө кошуп айтат. Же биздикилер тил билбейт, сурай албайт. Акыры конфликт болуп, анан экөө урушуп кетип, же акчасын ала албай алдангандар көп да. Ошондой ситуациялар болбош үчүн же бизге кайрылып, ушундай кылып жатам, ушундай кандай болот десе, биз барып же телефондон алар менен тактап, маалыматтарды берип, же ошолордун товарларын жеткирип беребиз да. Жакшы. Бул эми баягы тил билбесең дагы иш кыйын да. Ал баягы бир эле нерсенин баасын айтып коюп, бул жакта майда чын нерселердин расходдорун айтпай калган, кийин эсептегенде башкача баа чыгып калат. Мисалы үчүн биякта мурда жок эле, азыр 2 жыл болду, 5% налог кирди. Мисалы үчүн ар бир нерсе ала турган болсоң, налог төлөйсүз. Ошондой жерлерде түшүнбөстүктөр болот. Же болсо машинаны, же бир товарды сатып алсаңыз, счеттон чыгарыш, же болсо Америкадан башка жактан келген товарлар, же машиналар болсо, аны реэкспорт деп коет. Ошол жерлерде дагы мисалы үчүн документацияларга акча алат, ошондой жерлерде түшүнбөстүк эмелер болот да. Жакшы. Бул жерден демек бир контейнер жүк ала турган болсо, мекендештерибиз ичиндеги жүк ошол хозяин атына катталат полный. Хозяин атына десе, хозяин атына же фирманын атына, фирманын атына силер инвойстор жазып бересиз. Жазып бересиздер. Жакшы. Эми баягы мен бербей калган суроолор болот. Балким ошол бизнестеги дагы майда чүйдө суроо, азыр өзү айтып кеткендей, дагы кандай расходдор болушу мүмкүн, мындай нюанстарын толук билебиз десеңиздер, номерлерге чалып, WhatsApp аркылуу же түзмө-түз байланышып, Матазим аканын өзү менен же болбосо бул жакта Элбек мырза байланышып, толук маалыматты берип иш кылсаңыздар да болот. Эми сиздер Дубайга келип олтурбай эле, бул жактагы сиздердин фирмаңыздар болсо дайым иштешип жүргөн. Товарларыңыздар айтсаңыздар, бул логистикалык компания барып алып, анан Кыргызстанга салып жүрөт. Бир жумада канча жолу рейс жылып турат сиздерде? Жумасына бир жолу авиарейс болот. Авиарейс. Контейнер кээде көбүрөөк жүк болуп кала турган болсо, жумасына бир жолу, болбосо айына 2-3 жолу бир контейнер толтуруп. Бул только ушундай жүктөрдүкү. Только жүктөрдү. Машинаныкычы? Машинаныкы боло турган болсо, мисалы үчүн машинаны кайсы складтан же кайсы шоурумдан алып, биз ушул жерден машина алдык десе, биз өзүбүз барып чек-лист кылып, машина мисалы үчүн бул жер Сарапина бар, жок деп полный прием кылып, анан ошол турган жеринен портко алып кетебиз. Машина бул жерге келбейт. Эгер контракт керек, андай же бизге мындай документтер керек десе, анда биз бул жерден эме кылабыз. Болбосо кайсы шоурумдан машина алынса, аны туура портко алып барып, анан порттон жөнөтөбүз машинаны. Демек, ошол чек-листтин ичинде уруксатмын анан алайын. Чек-листтин ичинде эмнелер камтылат машина боюнча? Чек-листтин ичинде мисалы үчүн эң биринчи машинанын вин кодун текшеребиз. Жылы туура келиш керек. Проходной болуш керек. Проходной туура келиш керек. Кыргызстан билесиздер, 17-жылдан жокору болуш керек. Анан экинчи мисалы үчүн кээде аты жөнү туура эмес жазып коет. Себеби биякта арабтар жазаттан көбүнчө Кыргызстанды Күрдүстан деп коет. Мисалы үчүн Элбекти башка деп ат деп туура эмес жазып коет. Ошол нерселерди биз биринчи текшеребиз. Документация жагын, таза документация жагын текшерип, андан кийин машинаны сеники биз алып кете алабыз. Болбосо портко баргандан кийин бул машина же угон, же болбосо сен бирөө күнүт алып алыпсың деп бизге уруксат бербей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн. Анан экинчи эмеси машинанын ичинде эмнеси бар. Домкрат, запаска, баллон, Сарапинасы бар машинада, сиздин радар бар, толук канча километр, ошолорду полный чек-лист кылабыз дагы, аманатты ошондой жеткиребиз. Эми мисалы, азыр бияктан эми көбүнчө бир 60%, 70% дейли, аукциондон эми баягы көбүнчө Америкадан узулуп келген машиналарды алып жөнөтүлүп атат. Аны сиздер баягы запчасттарды толуктап, оңдоочу жерден оңдоп салып жүрөсүздөр. Эми мисалы, ошол машиналардын сырткы состояниясын бүт чек-листке түшөбү ошолор? Обязательно түшөт. Эгер жолдо повреждение болсо, ким төлөп берет алат? Повреждение болсо, алар бүт биздин компаниянын кепилдигинде. Ошол полный договордо кирет. Полный кирет. Андай нерселер болуп турат. Мисалы үчүн биздин тралдар барганда ар бир границадан өткөндө кээде ошол жерден жоголуп калат, же Сарапина болуп калат. Ар кандай неме жол билесизби? Анан ошондой нерселерди биз. Эми бул ар бир эле машина менен болбойт да, анча-мынча чыгып. Жок, анча-мынча болот. Мисалы үчүн кечеги бир рейсибизде барды, бир машинанын радарын урдаптыр. Радар кандай баягы астындагы радар, сенсор радарлары. Мисалы үчүн границада туруп калат, 2-3 маршрутта туруп, шоферлор же уктап калат, же нейтралкада алмашканда ошондой жерлерде болот. Биз ошол нерселерди биякта полный чек-лист кылып, сүрөт, видеого тартып алабыз. Бизге машина тапшыргандар дагы версия тартып алат өздөрү, кийин анан салыштырабыз.
эгерде бизден кеткен болсо биз ошону бүт оценка кылып баларына же бияктан эмесин жеткирип алып беребиз. Жакшы. Демек, жолдогу повреждение, жолдогу жоголгон буюмга сиздер жооп Биз бересиз. жооп беребиз. Биз жооп беребиз. Ушундагы сороо алган, тактап алган жакшыраак, себеби сөзсүз түрдө логистика болгондон кийин бир жоопкерчиликти дагы баягы моюнга алыш керек. Себеби ошончолук жеткирип жоопкерчиликти алып аткандан кийин ошол жолдогу повреждение. Эми бул жактагы повреждениялар полный жазылат да. Жазылат. Кайсы эшигинде эмне бар? Аукциондон Америкадан келип алса, аукцион болуп Кыргызстанга проходной азыр көп өтүп жаткан аукциондон 80% Кыргызстандын тургундары ошол аукциондон машина алып жатат. Кыргызстандын бюджетиге жараша. Ал машиналар 50-60% Сарапина болгон, же болбосо кара менен Америкага тралга эмеге фурага жүктөгөн, же контейнерге келип кара менен жүргөн, астында бактары кыйшайган, же эшик бактарда Сарапиналар бар. Көп машина ошондой. Ошолорду биз ошондой кандай болсо ошондой тартып алабыз. Андан ашчылардын биз эме кылабыз. Жакшы. Демек бул жактан полный чек-лист, бул уже клиент менен индивидуально иштешет экенсиздер да? Обязательно. Ар бирине көрсөтүп, деп неме кылга. Жакшы. Мындан сырткары авиакарго машинаны жеткирүү. Авиакарго эң биринчиси бизде авиакарго бул жумасына 2 жолу учат. Авиакаргонун баасы $15,000. Булар эң кымбат машиналар. Булар сыртка сатам деген машиналар. Кыргызстанга барып, азыр биздин Кыргызстан ушундай Дубайдай бир жакшы орто мөлчөрүндай эме болуп калды. Мүмкүнчүлүк бизнес центр болуп калды. Барып машиналар астамаш болуп Кыргызстан, Россия, Казакстанга кетип жатат. Ошондо кымбат машиналарды тез алып барам, же болбосо тралда опасный неме болот дегендерди биз авиа менен жеткиребиз. Баягы клиентке тезирээк жеткириш керек, безопасно жеткириш керек дегендер. Машиналарды биз ошол менен жеткиребиз. Любой машинаны алып бере бересиздер бул жака, Кыргызстанга эле өтө турган машиналар болсо? 2017-жылдан жокору, анан сол жакка левый руль боло турган бардык машинаны даже биз Америкадан, Канададан, Европадан Дубайга чейин заказ кылдырып алдырып, Дубайдан дагы алдырып беребиз. Бул жактан чыкпаса, Америкадан да заказ кылып алдырып беребиз. Эгер бул жерден чыкпаган машиналарды Америкадан, Канада, Европадан заказ кылып алдырып беребиз. Себеби Америкадан Кыргызстанга прямой барыш мисалы 4 ай, 5 айда жетет да. Эгерде Америкадан Дубайга келе турган болсо 1 ай, 1,5 айда келет. Дубайга чейин. Дубайга чейин. Бул жактан кайда 1 ай. 1 айда биз жеткирип беребиз. Биз мурдакы серияларда дагы сиздерге Кыргызстандан тартып да көрсөткөндө айттык элек. Дубайдан машина ала турган болсоңуздар, бул логистикалык компания только эле логистика жагы эмес, балким ушул жерден аукциондон өзүнүн балдары катышып, ошол жерден машинаны эгер клиентке жакса, ойноп, баягы логистикадан утуп, алып, жүктөп, жөнөтүп, Кыргызстандан ээсине күлүшүн тапшырганга чейин ушул логистика, ушул кызматты дагы кылат. Мында бир сире эскерте кетели. Жана дагы эгерде машина алам десеңиздер, запчасть алам десеңиздер, ушул логистикалык компанияга кайрыла бересиздер, телефон номерлерин жазып коебуз. Айта кете турган нерсе, биз Тез кабар жамааты СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы менен чогуу Дубай шаарында, именно ошол шаарда аукцион болобу, же болбосо бул жактан жаңы машина, шоурумдар, кыскасын айтканда, ушул логистикалык компаниянын ишмердүүлүгүнө башынан аяк бир жума буюрса чагылдырганы келдик. Бир жума бою ушул жигиттер менен чогуу болобуз. Бул жакта Матазим аке, Элбек байке, бул жакта дагы Нурумбет таксыр, дагы жигиттер бар. Кыскасы Дубайды кыдырып, эмне нерселерди алсаңыздар болот, кандай унааларды, жалгыз эле баягы бизде Дубай дегенде эле урулган машина деген түшүнүк келип калды. Жаңы машиналар дагы. Жада калса баягы пробеги аз, подмасло машиналар дагы буюрса бүт тартып көрсөтөбүз. Эгерде заказ кылам десеңиздер, тезирээк заказ кылыңыздар. Биз Тез кабар ушул жерде болобуз. Машинаңыздардан тартып, өзүбүз буюрса обзорду жөнөтүп беребиз. Кандай дедиңиз, болобу ушундай? Баштапкы 10 клиентке обзор бекер дейинби? Баштапкы 10 клиентке обзор бекер. Өзүбүз тартып, эфиргеден чыгарып, буюрса машинаңыздарды кантип салынат, бир сыйра биз видео көрсөтөбүз. Сабак, видео сабак кылып коелу. Машина кантип барат, бул жерден алынгандан кийин кимге жолугат, кантип запчасть эсептелет, ал машина канчалык деңгээлде бул жакта оңдолуп, анан жөнөтүлөт, ушул боюнча. Буюрса дагы алдыда жаңылыктарыбыз көп. Бир жума бою биз менен болуңуздар, Тез кабарга катталыңыздар. Биздин TikTok, Instagram, кыска соц тармакта бар жокто биздин аккаунттарыбыз бар. СНГ Авто Дубай логистикалык компаниянын аккаунттары дагы турат, катталыңыздар. Жана дагы айта кете турган нерсе, эгерде унаа менен бизнес кылам десеңиздер, биздин телефон номерлерге чалсаңыздар, балдар сиздерди группага кошуп коет. Бул жактагы аукционго чыккан машиналарды бир күн алдын группага жөнөтөт. Жакканын баягы насибинче тандап, алып, ойнотуп, алып калсаңыздар болот буюрса. Негизи кече бир сыйра учкай аукционго бардык. Негизи жумуш жасайм дегендерге жумуш жасаса болот экен. Баягы өтө эле урулду десе өтө эле баягындай эмес, баягы тазарагын тандап алса болот экен. Карап тазаларыны,
же болбосо запчасть менен иштейбиз дегендер биз менен байланышсаңыздар, келсеңиздер биз көрсөтөбүз кайсы жерлерде арзан запчасть, кайсы жерлерде кандай машиналарды алыш керектерди биз келсин же биз менен байланышсыңдар, биз бизде даже тур бар. Келсе биз мисалы бир жума 3-4 күн алып туруп клиенттерге запчасть бар, машина унаалар бардын көрсөтүп беребиз. Мен бир суроо да. Мисалы Бишкектен трейдтер бар. Машина ташы, бул жакта балдар бар, машина салып жүргөн балдарчы. Ушулар мисалы иштешебиз дей турган болсо, буларга индивидуальный скидка болобу? Жол кирелерден, а? Жол кирелерден обязательно мисалы үчүн бул жерде брокер балдар бар, постоянно бизге машина салат. Эми конечно аларга биз кичине скидка кылып беребиз. Анан постоянно иштешкен немелерге да скидка кылып беребиз. Эми демек трейдтерди чакырабыз. СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы менен иштешиңиздер, кыргыз байкелер, анан товарыңыздар дагы кайсыл жерде жетти, эмне болду, жолдогу баягы канча чызыктарга, баягы чөнтөгүңүздөргө оор келбеш үчүн негизи өзү ар бир адам өз жумушун кылыш керек. Машина алып берип аткан адам машина алып берип аткан адам ишини, логистика жумушуну, жана да кыскасы ар бир адам өзүнүн жумушуну жана жоопкерчилиги менен кылса жакшыраак болот. Бизде мисалы үчүн целый команда. Бул Элбек жалаң запчасть менен складты башкарат. Таалай болсо жалаң аукционду кылат. Нурмет болсо жана машиналарды. Мен болсо эми ошо карго машиналар. Жалпы үстүптөн көзөмөлдөп турабыз, а? Жакшы. Байланыш үчүн телефондорду жазып койдук. Биз мындан кийинки серияларды туугандар өтө кызык сериялар башталат. Сиздер СНГ Авто Дубай логистикалык компаниясы менен толук тааныштыңыздар. Биз мындан кийинки серияларда буюрса масловой машиналар, Кымбат машиналар. подмасло машиналар. Кымбат машина дегенде миллионго чейингилер көрсөтөбүз буюрса. Бүттүгүн Lamborghini, Rolls-Royce, баягы төркө журналда, интернетте көрүп жүргөн машиналардын баарын көрсөтөбүз. Эгерде сиздерде клиенттер болгон болсо, түз кайрылыңыздар, түз алып берет. Каласаңыздар самолет, каласаңыздар VIP фура менен Кыргызстанга жеткирип, андан ары өзүңүздөр клиентиңиздерге жеткирип бере бересиздер. Жана дагы аукцион, эң көбүнчө аукциондорду көрсөтөбүз. Анан аукциондо кантип ойнойт, кантип алынат, ага запчасть кандай тагылат, эмне болот, кыскасы ушунун баарына практика жүзүндө иншалла көрсөтүп беребиз. Машина отправкалар барбы жакын рейстерде? Бизде жумасына 2-3 жолу отправка болуп турат. 3 жолу. Тартып көрсөтө алабызбы? Жок, ал жак баягы эме зона болгон үчүн бизде ал жака видеосъемка портко киргизбейт. Бирок эмне машиналар алынганын көрсөтө алабызбы? Буюрса бүгүн кечинде бар машиналар алынат, ошол жерден алынган машиналарды көрсөтөбүз. Иншалла. Негизи пейилди кенен кылайлы, ар бирибиз масло машина менен элчи, урулган дебей, ниетти кылайлы. Себеби хадисте келет, иннамал амалу бинният дейт. Чындыгында акыйкатта бардык иштер, бардык амалдар, аткара турган жумуштарыбыз бул ниетке жараша болот. Ниетти байраак коелу. Өзүбүздүн колубузда, капчыбызда жок болсо да ниетти кеңирээк коелу. Иншалла Алла сөзсүз берет. Анда бизге жооп бериң, биз барып балдар менен бул жакта дагы машиналарды тартайлы, кыскасы бардык маалымат жеткирели ушунча келгениңиз жараша. Кош келипсиздер. Сиздер дагы ийгилик, чарчабай элге иншалла кызмат кыла бериңиздер. Рахмат. Элбек мырза, Алла разы болсун. Иншалла өнүгүп өсө бериңиздер. Келечектеги дүйнөлүк чоң компанияларга айланыңыздар иншалла. Баарыңыздарга тилектешпиз. Сиздер Тез Кабар медиа компаниясы, Тез Кабар YouTube каналын көрүп атасыздар. Лайктан басып коюңуздар. Ушинтип ысыкты ысык дебей, суукту суук дебей сиздерге дүйнө кезип ушинтип маалыматтарды беребиз. Эң негизгиси өздүк өндүрүш, өздүк мекендештерди колдойлу, урматтуу бир туугандар. Туура конкуренция көп, ар кайсы мамлекеттин ар кайсы жарандар жөнөтөт, нар жак бер жак жумуштар. Эми негизи өздүк өндүрүш, өздүк ушул жарандарыбызды, мекендештерибизди колдойлу. Сөзсүз түрдө сиздерге дагы ыңгайлуу, бул жака да ыңгайлуу иншалла. Барыңыздарды тапканыңыздарга Алла таалам берекесин берсин. Бул компаниядан Алла таалам иштерине ийгилик берсин. Биз эми чарчабай нетпей, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен Алла таала берген мүмкүнчүлүк менен сиздерге кызмат кыла берели. Салам алейкум.